Кечээ Москва шаарында Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев жамааттык коопсуздук келишим уюмунун башкы катчысы Станислав Зась менен жолугушту. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, жолугушууда региондогу жана жалпы дүйнөдөгү кырдаалга терс таасирин тийгизген маселелер, ошондой эле ЖККнун алкагында өз ара аракеттенүүнүн келечектүү багыттары боюнча талкуу болду. Тышкы саясий ведомствонун башчысы Кыргызстандагы ички саясий кырдаалдын турукташуусу жөнүндө кыскача маалымат берип, болуп жаткан саясий процесстер укуктук талаага кайтып келгендигин белгиледи. Казакбаев менен Зась ЖКК форматындагы тышкы саясатты координациялоо жана жамааттык коопсуздук кеңешинин алдыдагы сессиясын даярдоо маселелерин талкуулашты. Кыргызстанда абал туруктуу жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан көзөмөлдөнүп жатат. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Өлкөдө түзүлгөн кырдаалга байланыштуу ички иштер органдарынын кызматкерлери башка укук коргоо органдары менен бирге кылмыштарды аныктоо, бөгөт коюу жана бетин ачуу боюнча иштерди жүргүзүп жатат. Республика боюнча 22 октябрга карата кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 223 кылмыш, 161 жорук каттоого алынган. Аларды тыкыр иликтөө үчүн укчам тергөө иш-чаралары жүрүп жатат. Ошондой эле ички иштер органдарынын кызматкерлери жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ыктыярдуу элдик кошуундар менен биргеликте коомдук тартипти камсыздоо боюнча алдын алуу иш-чараларын жүргүзүүдө. Ош шаарында кызганычтан улам боюнда бар аялынын өмүрүн кыйган 32 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Тергөөнүн алгачкы жүрүшүндө маалым болгондой, кылмышка шектүү жаран 22 октябрда саат 13:00 чамасында Ош шаарындагы үйлөрдүн биринде аялына жана кайненесине кол салган. Аялы окуя болгон жерден каза болуп, кайненеси оор абалда ооруканага жеткирилген. Маркум келин 29 жашта болгон. Күбөлөрдүн айтымына караганда кош бойлуу аял көз жаруу алдында болгон. Шектүүнүн берген алгачкы көрсөтмөсүнө караганда анын мындай оор кылмышка баруусунун себеби кызганыч болгон. Аталган факты боюнча адам өлтүрүү беренеси менен сотко чейинки өндүрүш ачылып, окуяны ар тараптуу иликтөө иштери башталды. Өлкөгө дээрлик 700 000 сомго мыйзамсыз ташылып келген товар кармалды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Баткен бажысынын кызматкерлери тарабынан Баткен шаарында кыргыз жаранынын башкаруусундагы Volvo үлгүсүндөгү унаа токтотулуп текшерилген. Унаанын жүк бөлүгүн текшерген учурда чектеш мамлекеттен мыйзамсыз ташылып келе жаткан жалпы салмагы 11 647 килограмм болгон жүзүм жана курма табылган. Кармалган товардын жалпы наркы 697 270 сомду түзөт. Аталган факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, материалдар тергөөгө караштуулугу боюнча өткөрүлүп берилди. Бишкек мэриясы Саякбай Каралаев көчөсүндө Куттубаев көчөсүнөн Аалы Токомбаев көчөсүнө чейин реконструкциялоо иштерин аяктады. Муниципалитеттин басма сөз кызматы билдиргендей, аталган 1650 метрлик бөлүккө асфальт төшөлүп, жол белгилери орнотулуп, туурасы 2,25 метр тротуарлар оңдолду. Бүгүнкү күндө жол боюндагы курулуш таштандылары чыгарылууда. Жакында Бишкек Жашыл Чарба муниципалдык ишканасынын кызматкерлери жашылдандыруу иштерин башташат деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, жол иштери Кытай Эл Республикасынын грантынын эсебинен Бишкек шаарынын көчө жол тармагын өнүктүрүү долбоорунун 1 фазасынын алкагында жүргүзүлдү.